Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Азыр жыйындар залында ар кандай маселелер талкууланып жатат. Мындан сырткары дагы 7 мыйзам долбоору каралмакчы. Чогуу биз менен бирге көрүңүздөр. Сиз бүгүн ынтымак жана адеп маданият жылында үй бүлөлөрдү колдоо керек. Ал эми өкмөт мүчөлөрү бир топ үй бүлөлүк комиссиялардын жоюп коюптур деген маселени көтөрүп чыктыңыз. Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Негизи бул биздин президентибиздин жарлыгы абдан маанилүү. Чындыгында биз баарыбыз туура түшүнөбүз. Ыйман, тарбия бүт үй бүлөдөн башталат. Үй бүлө бул коомдун негизи деп баш мыйзамыбызда да айтылган. Ошондо бир мен ойлойм туура эмес чечим боюнча азыр мен маалыматым боюнча Ош обл администрациясында, Баткен обл администрацияда ушул үй бүлө боюнча комиссиялар бар болчу. Ал жерде 3төн адам иштечү. Алар жоюлуп, мен ойлойм бул туура эмес, абдан туура эмес чечим. Азыр бүгүн мен ушул өкмөттүн өкүлүнө кайрылдым. Чындыгында биз бул маселени, бул идеология маселеси деп эсептелет. Ошон үчүн ар бир баягы жерлерде, обл администрацияларда мүмкүнчүлүк болсо акимчиликте, мүмкүн болсо айыл өкмөттөрдө ушундай комиссия болушу зарыл деп эсептейм. Саламатсызбы, сиз могу Баткендеги 1967 жылы салынган, бирок жарактан чыккан, бирок учурда деле иштеп жаткан лицейдин маселесин көтөрдүңүз. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Ошол лицейде 150 бала окуйт. Учкулган айыл өкмөттүдө Кадамжай районундагы лицейде. Ошону 2014 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан келип заключение жазып кеткенде, что здание находится в аварийном состоянии деп. Ошол 3 жыл өттү, эч кандай жумуш жок да. Ал маселени чечип карай турган болуштубу? Карайбыз деди, азыр өкмөткө буйрук бердик. Энди өкмөттө күтөлүкчү кандай жооп келет экен, ошонго карап анан башка бир иш-чараларды көрөбүз да. Саламатсызбы? Сиз бүгүн Бишкек шаарынын ошо сырттан келген туристтерге өзгөчөлөнгөн бир тарыхы болсун дегенде Бишкек баатырдын эстелигин тургузуу демилгесин көтөрдүңүз. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Бул демилге эми мурунда көтөрүлгөн да, бирок аткарылбаптыр да. Анан мурунку чакырылыштын депутаттары да көтөргөн, коомдар көтөргөн, Жайыл ата баатыр коому көтөргөн. Ушундай коомдор көтөрүп келген. Бирок бүгүнкү күндө убактысы келди го дейм. Ошо Бишкек атабыздын, баатырдын эстелигин борбор карабыздын ортосуна коюуга. Эми кыргызда жакшы сөз бар. Тарых болбой эл болбойт деп. Анан баягы уруун ойлобой, улутту ойлоп, анан ушул Бишкек атабыздын, баатырдын ушу Бишкектин түптөлүшүнө эң байыркы пайдубалын ошол киши курган экен. Анан баатыр болгон экен. Баатыр болгондо да бул 1740-50 жылдары Цин империясына каршы күрөшүп, Орто Азиядагы ошонун баардыгын кууп чыккан экен. Мына ушундай эмгектери бар экен да. Ошонун баардыгын эске алып, эмне себептен бүгүнкү күндө ошо сырттан келген туристтер жада калса биздин өзүбүздүн эле азыркы кийинки муундар деле билбейт Бишкек деген эмне. Эмненин атынан коюлган? Балким бирөө ойлойт, жердин атынан, суунун атынан, талдын атынан же идиштин атынан коюлуп калган деп жүрөт. Ушул кишинин баатырдын атынан Бишкек шаарынын аты коюлган экен деген бир тарыхыбыз калат да. Тарыхыбыз болсун деген ниетте айтып атам. Саламатсызбы? Сиз Сузак районундагы жана 10 үй бүлөгө жардам берүү керек. Аларга суудан маселесин бөлүп берүү керек. Көп жылдан бери жер көчкү байма-бай катталат. Дагы деле каралбай жатат деген маселени кабыргасынан койдуңуз, ошого токтолсоңуз. Азыркы күнгө чейин ошол жерден эки жерден жердин көчкүсү 5 метрден 2 метрден 5 метрге чейин жылып жатат. Азыркы убакытка чейин. Буга чейин 10 күнүн ичинде 150 метрге чейин ушунчалык бир жылуу болду да. А бул азыркы кыш мезгилинде болуп атат. Мына эртең жаз келсе, жамгыр жааса, мына бул жерде өтө көп дагы bundan da çoğunrak göçkü болот дегенге болбой койбойт дегенге эч ким кепилдик бере албайт да. Ушул жерде 16-20 үйгө ушуларга көчүрөбүз, буларга суда беребиз деп атат да. Андан сырткары ошонун эле жанында ошол жакын жерде 10 үй калып кетип атат. Мен айтып аткан нерсем ушу 10 үйдү да калтырбаш керек.
ошо элдерге жерди бөлүп берип, трансформациясын кылып берип, үй сала ала турган сууданы сөзсүз түрдө азыр бөлүп бербесе, эртең жаз келгенде эми кайра калып калган 10 үй бүлөнү дагы кайра көчүрүп, аларга дагы трансформация кылуу үчүн дагы жерди карабастан мындай иш планды коюп, алдыга кооптуу жердеги көчкүдөгүлөрдү сөзсүз түрдө жылдырышыбыз керек да. Саламатсызбы, сиз жана депутаттардын, өкмөт мүчөлөрүнүн айыл жергесине болгон иш сапарларынын жыйынтыктарын угузуп турбайлыбы жогорку кеңеште баяндама жасап деп өзүңүз көтөрүп кеттиңиз. Эмне себептен ушуну көтөрүп чыктыңыз? Премьер-министр дагы, башка өкмөт мүчөлөрү дагы жер-жерге барып, ошол эле көйгөйлөр менен эл менен жолугушуп, таанышып келүүдө. Бирок ошол жыйынтыктары өз убагында элге жетпей, же болбосо бир парламентке маалыматы толук кандуу жетпей, маалымат жагынан бир аз кемчилдик кетип атат. Ошону айткым келген, биз тыгыз парламент менен, депутаттар менен өкмөттү ушу бир жакты карап, мамлекетибизди алдыга жылдырайлы деп кеткенибизди көрсөтүү максатында өз убагында ушундай маалыматтар берип турулса, кандай көйгөйлөр көтөрүлдү жана мөөнөттөр менен кайсы мөөнөттө аткарылат, же болбосо кандай себептер менен аткарылып келүүдө. Ошондо мен ойлойм, ошонун жыйынтыгынын негизинде ошол жакка көңүл буруп, бир багытта кетсек жакшы болот деп ойлоп, ушул маселени көтөрдүм. Сиз бүгүн Бишкек шаарынын мэрин шайлоо маселесин жогорку кеңеште көтөрдүңүз. Эмне себептен? Эми аны Бишкек шаарынын мэринин шайлоосу боюнча элдин баары көрдү. Атайын митинг уюштурганын көрдү. Ар бир депутатка кысым жасаганын көрүндү. Ар бир бюллетенге ар кандай башка белгилер коюлганын баары байкалды. Негизи бул Бишкек шаарыбыз биздин борборубуз, мамлекеттин борборубуз. Эгерде ким мэр болом деп аткан, коркпой эле элдин астына чыгып программаны айтыш керек эле. Программа айтылбай калды, дебатка келбей койду, ачык, айкын деген шайлоо болгон жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул шайлоону биз тааныбайбыз деп айтып атабыз. Саламатсызбы? Сиз экс-прокурор катары айтсаңыз, мамлекет башчынын аброюна шек келтирбөө үчүн мамлекеттик органдар ал үчүн кам көрүшү керекпи? Негизи мыйзамда андай укук бар да, бир органда, бул прокуратура. Бирок ошол укукту дагы, мисалы үчүн коомдук организациялар, эл аралык организациялар критикалап келет да. Ар бир адам өзүнүн аброюн өзү коргошу керек. Эмне үчүн прокуратура коргойт деген маселе бар да. Бирок ал эми бөлөк маселе. Бүгүн бирок ал мыйзам иштеп жатат. Мен айтып атам, ооба, андай мыйзам бар. Эгерде ошол мыйзам менен прокуратура коргой турган болсо, ал сотко барат, а сотто ачык процесс болот. Ал жарыш процесс, состязательный деп коет да, орусча айтканда. Бул жерде, мисалы үчүн жана 45 пользователь жөнүндө айтып атпайбызбы, Facebook'та. Ал жерде атайын органдар жабык иш алып барган да. Эгерде депутат кайрылбаганда, биз мисалы үчүн билбей деле калмакпыз. Ким кайрылган, эмнеге кайрылган деген маселени билбей деле калмакпыз да. Кайсы мамлекеттик органды албайлы, конституцияга ылайык ар бир мамлекеттик органдын полномочиясы мыйзамда жазылышы керек. Мына мыйзам бүгүн бар. УКМК жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде ал органдын милдеттери бар. Ошо милдеттердин ичинде бир дагы ошондой милдет жок. Президенттин аброюн коргоп, ушундай жарандардын үстүнөн ушундай иш алып барсын деген бир да функция жок. Кеп ошондо болуп атат да. Мен бүгүн айттым, атайын протоколдук тапшырма кылып, прокуратурага жөнөтөлү, алар бизге жообун берсин. Канчалык бүгүнкү УКМКнын кылып жаткан иши мыйзамга туура келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Азыр ар кандай маселелер сааты талкууланды. Ал эми мындан сырткары дагы бүгүн жыйындарда Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана мындан сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзам долбоорлору каралмакчы. Жыйындын уландысын Танапистен кийин Пирамида каналы аркылуу көрсөңүздөр болот.